бейиштин эң бийик даражасына кандай түрдө адамдар жетет дейт. Фирдаус пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза саалтумул жанна", бейишти сурай турган болсоңор, Фирдаусул ааланы сурагыла дейт. Негизи Алланын ыраазычылыгы жеткирет. Ар бир ишти мына сизге жөнөкөй жооп азыр моул деп айта албайбыз. Амалдар көп, бирок эң негизги өзөгү азыр сиз менен биз бечарабыз да. Бечарага мисалы балага, сиз бечара эмессиз, мен бечара болуп турайын. Балага буламык бериш керек да, чоң тамакты бербеш керек. Мен бечара деп атат деп анан өзүн алып, кандай бет бак бул, кандай акысы бар деп келбей коет. Мен бечарамын чындап эле. Сиз экөөбүз мага азыр буламык керек. Мен мантыны жей албайм, ашказанын көтөрө албайт, ал оор тиет. Демек, сиз менен бизге азыр Фирдаусул аалага алып бара турган амалдардын бири катары ар бир ишти Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылуу. Чубак устазыбыз бир күн айтып калды: "Устаз, тасаввуф качан окуйбуз? Балдар шашпагыла. Ал акыйда илими, фикh илиминен кийин келет, адеп ахлак илими. Такыр эле көшөрүп болбой койду керек." Биз Тарык устазыбыз, Тарык Сардарали Меккеде устазыбыздан сураганда, ал киши да кечиктирип жүрүп, "Келгиле, бул окугандык менен келбейт, муну жашаш керек" деди да. Бир күн бою таңзаардан күн кылтайып батканга чейин кичине иш, дүйнөлүк иш, акыреттик ишпи, ниетти Кудай үчүн дегенге кылалы кана деп, ошону амал кылдык дейт. Кудай үчүн. Ошол маселеден баштайлы тууган. Анан чоң нерсени айткандай, аткара албагандай эмне кереги бар аны, туурабы? Ошондон үчүн реалдуу бололу да, ар бир ишти Кудай үчүн жасаңыз. Анан ушул жооптун аркасында сооптуу ишти билесизби туугандар? Чыдай алгандар гана жасаш керек. Кандайча? Кыяматка жакын сиздин ниетиңиз тиз болсо, адамдар аны туура эмес кабылданат. Ошол учурда сөз укканда бетиңиз чымырап, "Мен Кудай үчүн кылдым" десеңиз, анда биз айтып аткан жоопко татыктуу болосуз. Сооптуу ишти чыдаган адам кылат. Көңүл буруңуздар, сооптуу ишти ар ким кыла албайт, чыдаган адам кылат. Эмнеге? Өзүнүн нафсинен чыдаш керек биринчи, милдет кылып ийби. Жаман кытышат да, эскергиңиз келип, ошого калп эле суроо жаздыра койгуңуз келип, мисалычы. Анан экинчиден адамдар сүйлөнгөндө жок. Далили Мишкатул Масабихте имам Тербизи ушул хадисти алып келет, ихластуу болуп Кудай үчүн ниет кылууда. Бир адам изденип бай адам экен да, зекетин изденип туруп берейин десе, ушул хадистен азан чакырабыз бүткөндөн кийин. Изденип жүрүп каласа, бир бай адамга туш келип калыптыр. Ал бай адам бая жупуну жүргөн адам экен да, өзүчө жупуну кийинип жүрөт экен. Адамдар сөз кылыптыр: "Байга да зекет береби, ким шумпай берип кетти, карачы" деп, адамды таппай деп. Ошондо айтыптыр: "Кудай сен үчүн бергем, аракет кылгам, дагы да зекет берем, эртең садака чыгарам" деп. Эртеси берсе уру кескиге берип, уру кески болуп чыгат. Үчүнчүнү берсе баягы аягы суюк, Кудай сактасын, эми жаман сөз менен айтпайлы, турмуштун суноосуна кабылган аял затына берген болот экен да, турмуштун суноосуна кабылган. Биз аялдарды жаман айтпайлы, жыргаганынан айтпайт. Анткени эсте устаз башкалар даават кылып барганда кадимкиде ыйлашат дейт. Кадимкиде ыйлашат дейт. Бул оңой эмес да туугандар, адам адашат, жазыгат. Ким эле ошол нерсени тилеп барсын, элестетсеңизчи мындай. Ошон үчүн адашуу ар бир башта бар. Турмуштун суноосуна кабылган аял затына берилип чыкты дейт. Бирок о Кудайым өзүң кабыл кыл, бардыгында тең ниетин түз болгон деди. 3 адам тең оңолду дейт, ниетинин ыхласына Кудайым оңолду. Биринчи адам өтө закын, битир адам эле, залым, бир сокур тыйын чыгарбаган адам эле дейт. Ушундай болсом да Кудай мага зекетти берди деп атат деп, кол ачыкты, марттыкты, берешендикти үйрөндү дейт. Экинчиден, Кудай мен уурулук, кескилик кылсам дырыска адалдан берет экен го. Кудай акы мен уурулукту токтоттум деп касам ичти дейт. Үчүнчүдөн, Кудай, мен ушунчалык күнөөкөр болуп, намысымды, өзүмдү да, өзгөлөрдү да бузуп жүрсөм, сен мага мендей пендең ырыскы тартуу кылып атасың. Аллахым, ушу күндөн баштап намысымды адалдан кыламын, жашоомду адалдан табамын деп, ошол аял заты зина кылганын токтотту дейт да. Тууган, Фирдаус бейиштин Аллах билет. Бейишке Алланын ыраазычылыгы менен киребиз. Бирок маселе чоң амал кыласызбы, кичинекей амал кыласызбы, Кудай үчүн кылалы. Кудай үчүн кылалы. Бирөө билеби, билбейби, жакшы сөз айтабы, жаман сөз айтабы, бир калыпта кете бериш керек. Бул өзү кыйын нерсе негизи.